спорттогу жасаган ийгиликтеримди, студенттик күндөрдөгү жаштар менен иштеген эмгектеримди баалап шаардык кеңешке шайлашкан. Анан кийин партиялык тизмекте депутат болдум. Элге ыраазымын, элге рахмат, колдоп беришти да. Шаарда социалдык маселелер көп. Айрыкча таза суу, жол, транспорт, тазалык маселелеринде көтөрүп чыккан идеяларым колдоого алынды. Буга чейин мындай жолугушуулар Достук жана Южный шаарчаларында болуп өтүп, бүгүн болсо бул аймактын тургундарынын арыз могуну угушту. Жаңы эле окунуп бүткөн жаштар менен толуктап атабыз. Дагы келген болсо кабыл алганга даярбыз. Ош шаардык автотоктомолор жана автокоюу дирекциясынын, андан соң Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин директору болуп эмгектенген. Аталган мекемелерди жетектеп турганда бюджетти, кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүп, капиталдык оңдоолорду, бир топ реформаларды жүргүзүүгө жетишкен. Мектептерге көп барат элек. Мектептерге барып, жаштар, спорт, билим берүү, азыртан ошол ичкилик, наркомания, башка жаман илдеттерден арылуу боюнча көп жыйындарды өткөздүк. Канткенде ошол ичкиликти жоя алабыз. Ичкилик менен жок болуп, тамыры куруп кетип аткандыгына түз пикирлешип, кеңешип. Шаарыбызда ар тараптуу өнүккөн билимдүү, мекенчил балдарды чогултуп, учурда күч биримдиги кыймылындагы төрага катары жетектеп атам. Алар менен кез-кезде жолугуп, мамлекетибиздеги окуяларды талкуулап, жолугушууларды кылып турабыз да. Биз келечекте мамлекетти бөлүнбөгөндүк менен, биригүү менен, билимдүү жаштар менен кура алабыз да.